Мухаммед Дүйшекеевич да жана айтып кетти. Дагы керек болсо дагы бөлгөнгө. Урматтуу өкмөт, Минфин айтсаңыздар, стим гранттар боюнча айыл өкмөттөр чалып атышат, дотационный айыл өкмөттөр. Кандай болуп атат ситуация? Берилеби? Капа болуп атышат да? Стим грант бул жылы бериле элек. Же былтыркы жылды сурап атасызбы? Дотационный быйыл берилет да, Вопрос задержка болбойбу ошол суроодо? Эртең карайбыз, эртең бюджет каралат да, ошол жерден карайбыз. Стим грант. Хорошо, анда эртең берейин. Саламаттык сактоо министрине Сокулук районундагы моргту видеодон көрдүңүзбү? Көргөн жок мен. Аида Жекшенбаевна, мен сизге видеону жөнөткөн болчумун. Ооба, Эльвира Жыргалбековна, видеону көрдүк. Ал жер боюнча мына комиссия биз ушул Саламаттык сактоо министрлигинин орун басары менен сүйлөшкөнбүз. Бул боюнча жетекчи менен сүйлөшүү болду. Анан жанакы холодильниги да иштебейт экен, уже көп убакыт болуп Сокулук, калыптыр. Бишкек, Ош трасса, стратегический трассанын жолунда турат да. Ооба. Эң чоң Чүйдүн району, 300 адам жашайт. Бүт новостройкалар ошол жакта. Туура айтасыз. Бул боюнча азыр Труптардын үстүндө курттар жүрөт. бул боюнча азыр иш жүргүзүлүп атат. Эске алабыз. Бүт сиздин Эске албай эле качан чечесиңер? талаптарыңызды эске алып чечебиз, Элвир Жыргалбековна. Урматтуу жетекчилер, Мухаммедкалы Дүйшекевич, Сураныч. Мен жазып алдым, карайбыз, аны оңдошубуз керек. Рахмат. Дагы Аида Жекшенбаевна, Тирек платформасы боюнча айтып бериңизчи, эмне чечилди? Онлайн платформа, сиздер боюнча тиги докторлорду камсыз кылабыз деп атайын ачып алып, азыр эмне болуп атат? Элвир Жыргалбековна, мындай болуп атат да, бул платформа мурунтан эле түзүлүп баштаптыр. Анан мына бул платформанын ичинде жанакы сиздердин ошо жалпы Кыргызстан боюнча канча сизге муктаж экендиги ошол маалымат кириш керек болчу экен да. Бирок биз мына өзүбүздүн мына ФОМС менен Саламаттык сактоо министрлиги полный потребность, полный жанакы остаток боюнча анализди өзүбүз жасап чыкканбыз. Бул платформага чынын айтсам, ошондой эле платформа бизде бар. Мына Дастан Иштеп атабы? иштеп атат. Дастан Давлетович бул боюнча дагы айтып кетет. Анткени мына 8 медициналык борбордо бул пилотный проект болуп кириптир. Бирок кандай киргенин ошону биз бул мындай кичине мыйзамсыз кирип калыптыр да. Аида Жекшенбаевна, врачей это не волнует. Платформа качан иштейт, Дастан Давлетович? Эльвира Жыргалбековна, платформа, она просто не будет работать, потому что у нас есть идентичная платформа, которая сейчас работает. Я не спрашиваю, когда она будет Она работать. у нас работает. Сейчас есть, да? Сейчас есть, да. Тогда мне ссылку скиньте, пожалуйста. Дастан Давлетович, можно? Хорошо, и последнее. Клуб КЖД маалымат чыгып атат да, Ош областынын губернатору, биздин мурдакы коллегабыз Узарбек Жылкыбаев мен абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бет каптар боюнча айтып атат, биз жарандарыбызды күчкө салып, мажбурлап, маска тагын деп, аркасынан кууп, жүдөтпөйбүз дейт да. Абдан адамгерчиликтүү подход кылып атат. ГУВД Ошской области пресс-секретарь тоже далилдеп атат да, милиция күчкө салбайт, рекомендация менен элдер менен иштейбиз деп атат да. Кашкар Астаканович, Бишкектин ГУВДсин ошондой үйрөтө албайсыздарбы? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, Бишкекте деле ошондой эле түшүндүү иштери жүрүп атат. Штрафтар боюнча? Штрафтар боюнча биринчиден маскасы жок деп биз сала албайбыз. Мыйзам боюнча өзүңүз билесиз, предписание имзасы. Процедурасы кандай болот? Түшүндүрүп бергилечи, азыр элдин баары ошо карап атат да. Ошондуктан биз только түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Чуркап барып туруп штрафовать этпейсиздер. Туурабы? Кашкар Астаканович, чуркап барып штрафовать этпейсиздер, Кандай? Чуркап барып штрафовать этпейт милиция, туурабы? Эми андай факт болгондо жок да. Болбойт да? Жок да. Ошого кептин баары 2 күндөн бери ызы чогулуп атабыз да ошого. Эгерде Саламаттык сактоо министрлиги же болсо республикалык штаб предписание чыгара турган болсо ограничение, бул мыйзамда болот. Анда 293 берене боюнча биз штраф сала баштайбыз. 10 секунд. Мен кошумчалап коеюнчу ушул маалымат боюнча. Кечиресиздер, каражаты жок болсо кантип штраф саласыздар?
Мен кошумчалап коеюн, урматтуу Элнура Жыгалбековна. Кечээ күнкү мэрдин брифинг бергенден кийин ушул маселе көтөрүлдү. Баарыбыз билебиз ал боюнча. Биринчиден Ош областынын губернаторунун айтканы туура, ал жерде карантин Ош областы киргизилген эмес. Мыйзам боюнча карантиндин өзүнүн жол жоболору бар. Карантинди киргизген аймактагы жетекчинин өзүнүн полномочиясы бар. Эгерде мэр өзүнүн чечими менен же болбосо шаардык кеңештин чечими менен азыркы маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүгү бар да. Подбек Айлчевич, но согласитесь, человеческий подход болуш керек, 1,5 айдан бери элди бекитип койдук, каражаты жок болсо күчкө салбайбыз деген сөз кандай? Сөзсүз түрдө ал жерде штраф салабыз, мынтебиз деп мэр айткан жок. Мэр ошондой штрафтар каралган деп айтты биринчиден. Экинчиден, мындай туура түшүнүшүбүз керек да, азыр биз өзүңүздөр да байкап атасыздар, биздеги статистика, дүйнө жүзүндөгү статистика менен Кыргызстанда бүгүнкү акыбал кандай болуп атат. Bunun бардыгы чоң эмгек кетти, аябай чоң каражат кетти, баарыңыздар жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө ситуацияга алып келиш үчүн. Анан ошону алып келип туруп, бир аз убакытка аз калганда чыдабай туруп, көбүнө чыдап, азына чыдабай койсок, жайылып кетүү коркунучу бар. Мен эртең менен да айттым, бул жерде бизде Кыргызстанда башка өлкөдөгүдөй эле дүйнө жүзүндөгүдөй бессимптомдуу оорулар да бар деп биздин врачтарыбыз айтып атат. Ошондуктан өзүн өзү коргош үчүн бизге ар бирибизге мына өзүңүздөр да кийип отурасыздар. Ушундай кылып кийгенге аракет кылганыбыз жакшы да. Анан кийин ал жерде мен деле ойлойм, мэр прям баса калып эле штраф салганга барбайт. Бирок бизге элге түшүндүрүп коюшубуз керек, айтышыбыз керек. Ошол кайсы средства индивидуальной защитаны населениеге кийүүгө туура келе турган болсо, ошонун карманганыбыз жакшы. Ушул врачтардын адистеринин рекомендациясын кармаганыбыз жакшы. Ошондо биз тез эле кутулабыз да. Шуну түшүндүрүп коелу дедик. Рахмат чоң. Кийинки сөз Субанбеков Бакридин Жамаловичте. Рахмат.